Бүгін 5 июлда Жалалабад шаарында УКМКнын аскердик медициналык кызматынын региондор аралык аскердик медициналык башкармалыгынын имараты ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, атайын кызматтын кызматкерлери жана ардагерлери катышты. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин ошол түштүк жергеси боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин, алардын үй бүлөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо боюнча жаңы госпиталды ачып атабыз. Себеби мунун баардыгы биздин мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү өзүнүн граждандарына, атуулдарына көргөн камкордугунун бири. Урматтуу коллегалар, ушул госпиталды ачуу боюнча биздин мамлекетибиздин башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бизге берген тапшырмасы негизинде маселе чечилип отурат. Мына азыр эми түштүктөгү биздин кызматкерлердин баардыгыбыз ушул жерде өзүбүз дарыланып, үй бүлөбүздү дарылап, бала чаканы дарылаганга мүмкүнчүлүк алынат. Мындан ары эми жакшылап биздин кызматкерлерди лечение кыласыңар деген ойдомун. Баарыңызга рахмат, дагы бир жолу куттуктаймын. Ушундай ишканаларыбыз дагы көбүрөөк ачылсын. Жакында эле эми республика боюнча Бишкекте чоң госпиталь ачабыз. Бул жерде бир эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери эмес, алардын үй бүлөлөрү эмес, ветерандарыбыздын үй бүлөлөрү, пограничниктерибиз, алардын үй бүлөлөрү дарыланганга укугу жана мүмкүнчүлүгү бар. Рахмат баарыңыздарга. Оорукана УКМК жана чек ара кызматкерлери, УКМКнын ардагерлери жана үй бүлөлөрү үчүн курулган. Мында жалпы 30 орун жайгашып, толугу менен заманбап шарттар түзүлгөн. Установкалардын өзү немен компьютерге жөнөтүлөт. Бул наборубузда Жумушка алынган специалисттерибиз бар, баары тең высший категория менен. Анан биздин бул бейтапта болсо бүт специалисттин баары бар да, болушунча ушу хирург, офтальмолог, отоларинголог, цифровой рентген аппарат коюлган, лор-комбайн, эң акыркы заманбап медицинский оборудование менен камсызданган да. Физиотерапевтический отделениясы бар, өзүнүн административно-хозяйственный части бар. Бияктан бейтаптарга тамак бышырып, стационардан дагы бүт толук лечение алганга бүт баары каралган да. Бул деген Баткен, Ош, Жалалабадтын биздин кызматкерлерин, ошолордун үй бүлөлөрүн, пенсионерин баарын дарылаганга шарттын түзүп бердик да. Алыскы мындай Бишкекке барып же башка жакка муктаж болуп жүрүшкөн барганга азыр болсо ал жакка барбай эле бүт специалисттин баары ушу биздин бейтапта бар. Сөзүн башында сразу эле дароо эле немени билдирип койгум келет биздин жетекчиликке ыраазычылык. Себеби жумушту баштаганда биринчи шарт түзүп бердик бардыгы. Отурган ишкана неме райондук, шаардык бөлүмчөлөрдүн баарын жаңылап, эмеректерди коюп, заманбап. Андан кийин спорт жагынан да көңүл буруп, шаймандарды коюп, спорт жагынан бизге ардагерлерге дагы келип, машыгып, ден соолук чыңдоого шарт түзүп беришти. Эми азыркы госпиталдын ачылышы биз үчүн, ардагерлер үчүн өтө эле зарыл нерсе болчу. Кезектеги биздин ушул коопсуздук кызматынын дагы бир жакшы бир объекти болуп атат. Эми бизди эң сүйүндүргөнү биринчи кезекте бул госпиталдын клиенттери болуп, биз ветерандар болуп эсептелебиз. Мен ойлойм, ушу ветерандар үчүн чоң камкордук. Кудай кааласа ушул өзүң билесиң, ветерандар эми баягы жашына жараша сотрудниктерге караганда көбүрөөк кырсыкы тиги ооруп дегендей анча-мынча сасытуу болот. Ошон үчүн бул госпиталь биздин ветерандарга келечекте көп жылдап ушу кызмат кылат деп биз ишенебиз. Жалалабад шаарында жайгашкан региондор аралык аскердик медициналык башкармалык Баткен, Ош, Жалалабад облустарындагы атайын кызматтын кызматкерлери үчүн кызмат көрсөтөт. Имараттын курулушу 2022 жылы башталып, 2 жылга жетпеген убакыт ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилди.
Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.